Жакында эле бала айынан келдиңиздер. Эс алуу купулуңуздарга толду. Кандай өзгөчөлүктөр болду? Жакында аябай жакшы болду. Барып эс алып келдик. Купулубузга албетте толду. Кудайга шүгүр, жашоонун баягы алгачкы сонун күндөрүндө жашап жатабыз. Бойдок учурдагы алмаз менен азыркы алмаздын кандай өзгөрүүлөр болду? Айырмачылыгы өтө чоң болот экен. Сен бойдок кезде өзүң деле ойлосоң, үйлөнгөндөн кийин уже жаныңдагы келинчегиңди ойлоп калат экенсиң. Баягы мурда өзүбүз деле ойлосок, азыр мен эмне кийем деп атсам, келинчегим дагы карайт экенсиң, баскан турганын карап ушундай болуп калат экен да. Анан мен аябай таң калдым ошол нерсеге. Мурда мындай жоопкерчилик пайда болуп, кадимкидей жашоодо мурда өзүң эле бир ой жүгүртүп жүрсөң, азыр болсо бир башкача болуп калат экен да. Мындай эки адамга бир адам ой жүгүртөт экен да, ушул сыяктуу болуп калат экен. Мынакей азыр өзүңүз айтып калдыңыз. Ошол эс алууда дагы мурун өзүңүз жалгыз же болбосо досторуңуз менен ушинтип барсаңыз, азыр жубайыңыз менен барганда кандай болду? Кандай өзгөчөлүктөр болду? Жубайым менен алып чыга элекмин азыр, ошо бир ай, ошо бүгүн бир ай болду. Баягы кыргызда сөз бар го, бир ай эшикке чыкпаш керек, болуш керек деп. Анан биз ошо бир жумага эс алып келгенибиз эле болбосо, бир ай үйдө кызмат кылды. Эми мындан кийинки жакшылыктарга, досторубуздун тойлоруна Кудай буйруса эртете жүрөм, жанымда болот дайым. Ошо бир ай үйдө болду. Эми анын кийинкисин айта албайм. Эми чын кыздын буйруса тоюна келебиз, Кудай буйруса.